Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы Алтын түйүн балдар инженердик техникалык академиясынан кабар алды. Окуучулар мамлекет башчысынын өздөрү кураган роботтордун ар кандай үлгүлөрү, роботтоштурулган техника, моделдөө жана программалоо долбоорлор менен тааныштырып, чыгармачылык жетишкендиктери жана келечектүү пландары жөнүндө айтып беришти. Садыр Жапаров аталган академиянын келе жаткан 60 жылдык мааракеси менен куттуктап, билим берүү мекемесинин бюджети 2 эсе көбөйтүлө турганын белгиледи. Ошондой эле окуу жайдын филиалдарын өлкөнүн облус борборлоруна ачуу маселесин иштеп чыгууну тапшырып, мекеменин аймагында окуучулардын спорттук иш-чараларды өткөрүп, эс алуусу үчүн футбол жана волейбол аянтчалары курула турганын кошумчалады. Билим берүү жана илим министрлигине жолугушууда айтылган бардык маселелерди тезинен ишке ашыруу тапшырмасы коюлду. Бүгүнкү күндө академиянын балдар бирикмелеринде 1800ден ашуун окуучу робот техникасы жана алгоритмдер, техникалык моделдөө негиздери, информатика жана программалоо, инженерия, 3D моделдөө, компьютердик дизайн, ойлоп табуучулук маселелерин чечүү жана патенттөө, сүрөт тартуу, шахмат жана башка багыттарда окутулууда. Biz баарыбыздын айттык да, мына ушунда быйыл мааракебиз болот 60 жылдык. Бул бир эле жаңысы эле республикада, анан кийин аны баардын жана илим посттор айтып атышат да, биз да бу жерде иштеп жүрөбүз. Мүмкүнчүлүк болсо сурандык элек ушуга статусту, улуттук статусту берсеңер десек, анан кийин беребиз деди давачы. Өзүлөрүнүн кишилерин айтты, указды жазагыла, мен кол коюп берем деди. Мугалимдерге айлыгына да кошкула деди, кошуп берем деди. Ошон үчүн баарын тең эметебиз.